Бул дүйнөдө ар бир адам баласыны ойлондурган бир нерсе бар. Ал маселе ырыскы маселеси. Ар бир инсан эртең менден тургандан баштап кечке чейин ойлонгону, пикир кылганы, кадамы, аракети ошол канткенде жакшы тамак жеймин, канткенде жакшы кийинем, канткенде жакшы жашайм. Ырыскы маселеси. Ар бир мусулмандын, ар бир адамдын оюнда, жүрөгүндө, башында бар нерсе. Бирок Аллах субханаху ва тааля дүйнөгө сиз менен бизди жараткандан мурда эле Аллах таала биздин ырыскыбызды жазып койгон. Ва ма мин даббатин фил ард илля алаллахи ризқуха. Жер бетинде канча жаныбар, канча махлук, канча жандык болгон болсо, алардын ырыскы маселеси биздин колубузда дейт Аллах таала. Демек алардын бардыгынын ырыскысыны мен берем дейт Аллах таала. Каайим мин даббатин ла тахмилу ризқаха. Жер бетинде Аллах таала жараткан ушундай бир махлуктар бар. Алар өздөрүнүн ырыскысын таап жей албайт дейт. Өздөрүнүн ырыскысын жегенге кудурети жетпейт дейт. Аллаху ярзукуха ва иякум. Аллах таала ошолордун дагы силердин дагы ырыскыңарды берип турган зат дейт. Демек караңыздар, Аллах субханаху ва тааля ушундай бир махлук жараткан. Кээ бир тафсир китептеринде келет, Аллах таала ушундай бир жандык жараткан. Ал жандык бир жылына болгону бир канча ордунан жылат экен да. Бирок ошолорго дагы Аллах субханаху ва тааля эмне кылып атат? Ырыскы эшиктерин ачып койгон, ырыскыларын берип жатат. Мисалы, суунун астындагы сиз менен бизге белгилүү болгон эң эле чоң жандык бул көк кит туурабы? Ошонун балдары бул тонналаган сүт ичеткен, бир эле ичкендечи. Ошончолук тонналаган сүттөр кайсыл жактан келип атат? Аллах субханаху ва таалянын түздөн-түз казнасы. Жашоону карай турган болсок, мисалы нан келип жатат, тамак аш келип жатат, мөмө жемиштер бышып жатат. Бардыгын карай турган болсок, өзүнөн өзү эле болуп жаткандай да. Бирок акыйкатта өзүнөн өзү эчтеке болбойт экен. Сиз даракты эгесиз, эмне болот? Ал өсүп жатат. Сиз ошого бир аз мээнет кылгандык себептен Аллах субханаху ва тааля канча деген периштелерди жаратып, ошол периштелерди кызмат кылдырып, Аллах субханаху ва тааля сиздин рызкыңызды сизге өзүнүн убактысында кечиктирбестен жеткирип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Лау аннакум татаваккалуна алаллахи хакка таваккули." Силер эгерде Аллах таалага тобокел кылуунун акыйкатын түшүнгөнүңөрдө, мындайча айтканда, ырыскы маселесинде Аллах таалага тобокел кылууну билгениңерде, ошонун акыйкатын түшүнгөнүңөрдө, ла рузиктум кама ярзукут тайр. Аллах таала силерге дагы могу асманда учуп жүргөн куштарга ырыскы бергенде ырыскы бермек дейт. Алар кандай? Тагду химасон ва таруху битана. Эртең менен эрте мол көкүрөгү, жемчөсү бош болгон абалда учуп кетет экен. Эртең менен баштап кечке чейин учат, кечинде болсо жанагы көкүрөгү жемге толгон акыбалда учуп келет кайра дейт. Өзүнүн уясына, өзүнүн жеринечи. Демек караңыздар, мейли жаз мезгили болсун, мейли кыш мезгили болсун, кайсыл мезгил болсо дагы Аллах субханаху ва тааля эмне кылып атат? Канаттуулардын рызкысын эртең менен учканда бош бойдон учкан болсо, кечинде ток бойдон алып келип атат да. Эгер биз дагы ошондой Аллах таалага таянганыбызда, Аллах таалага тобокел кылганыбызда, Аллах субханаху ва тааля бизге дагы ошондой ырыксы бермек. Мунун мааниси жатып алгыла деген да маани эмес экен. Таптакыр иштебей койгула деген да маани эмес. Канаттуу куштар дагы эмне кылып атат? Бир эле орунда жылбай токтоп жата берген жок. Балким анын максаты эмне экен? Тагду химасон, эртең менен эрте учат экен ал. Ошол себептен Аллах субханаху ва тааля ойлогон ар кандай жерлерден алардын ырыскыларын берип жатат. Ар кандай адамдарды себеп кылыпчы. Демек сиз менен биз дагы эң биринчи Аллахтын өкүмүн алдыга коюп, андан кийинки даражасы менен биз дүйнөлүк хажат муктаждыктарды сиз менен биз экинчи даражага кое турган болсок, Аллах субханаху ва тааля дагы биринчи максаты, ибадатты алдыга койгон себептен Аллах субханаху ва тааля бул нерселерди сиз менен бизге берет экен. Мишкат китебинин шархы Миркат китеби бар, билесиздер. Ошол Миркат китебинде ушул хадиске бир ачыктама катарында бир окуя жазылган да. Аллах субханаху ва тааля бир жолу махлуктардын жанын алып жаткан Малакул Маут, өлүм периштесинен Азраил алейхиссаламды чакырып, бир жолу Аллах таала сурар экен: "Сен менин ушунча кылымдан бери мен жараткан махлуктарымдын жанын алып келесиң.
кайсыл бир махлугуңдун жанын алып болсо дагы бир жүрөгүң бооруң ооруган учур болду беле дегенде, эки учурда менин боорум ооруган дейт экен. Эки учурда менин жүрөгүм ооруган, катуу өкүргөнмүн деп. Ошондо кайсыл учурлар болчу дегенде, бир жолу бир канча адамдар кемеде сууда сапар кылат, деңиздечи. Сапар кылып баратканда Аллахтын кудурети менен, тагдыры менен эмне болот? Жанагы деңизде толкун болуп, кеме аңтарылат, сынат. Ичинде көптөгөн адамдардын бардыгы чөгүп өлүшөт. Бирок кеменин бир кичинекей бир сыныгында эмне болот? Бир Аллахтын кудурети менен бир аял киши тирүү калат да. Анын колунда эмизген баласы бар эле. Мына ошол учурда Аллах субханаху ва тааля Малакул Маут өлүм периштесине өкүм берет, сен могул аялдын жанын алышың керек депчи. Ошондо Аллах Тааланын өкүмүн эки кылбайт. Дароо барып туруп жанагы аялдын жанын алганда, жанагы жаш бала ошол жерде калган болсо дейт да. Мен апасын жанын алып кеттим дейт. Бирок жаш бала калган эле. Ошол жаш балага боорум ооруган дейт. Эмне болду андан ары билбейм бирок анын жанын алган эмесмин дейт да. Ошондо Аллах субханаху ва тааля баяндап атат да. Мен өзүмдүн кудуретим менен аны ошол деңиздин ортосунан жээкке чыгаргам дейт. Анын ырыскысын мен жеткирдим дейт. Кандай ырыскы? Деңиздин жээгинде чөлдө эч бир адам жок эле, адамдар жашабайт эле. Бирок сүт эмизүү үчүн токойдогу мен бир арыстанды дайындап койгом дейт. Ошол арыстан келип туруп жанагы жаш баланы нарисени эмизет болчу. Ошол чоңойтты дейт. Арыстанын сүтү мененчи. Мен ага талим тарбия да бердим. Талим тарбия алыш үчүн токойдогу мен бир жинди дайындаган болсум дейт. Ал келип талим тарбия илим үйрөттү дейт. Натыйжада чоңойду. Аллах Таала дүйнөлүк нерселерди берди. Адамдардын катарына кошту. Натыйжада адамдардын падышасы болду да. Аллах Таала адамдардын үстүнөн баш ийдирүүчү падыша кылып койду. Мына ошончолук Аллах Таала мен неаматтарды берип койсом дейт. Ал мага шерик кошот. Мен кудаймын деп кудайчылыкты да кылат дейт. Ал адам ким болчу? Шаддат болчу. Бунун дагы экинчи бир окуясы бар. Ошол падыша болуп турган учурда Аллах тараптан эскертүүчүлөр келип эскертет. Аллах Таала дүйнөгө бизди жашаш үчүн жараткан эмес, убактылуу жараткан. Эртең дүйнөдөн кайткандан кийин бейиш деген жашоо бар, тозок деген жашоо бар. Аллахтын алдына жакшы барыш керек. Аллахтын астына бейишибизди куруп барышыбыз керек дегенде, байлыгына, бийлигине таянат дагы, мен дүйнөгө эле бейиш куруп алам дейт. Усталарды чакырат, эң кыйын усталарды чакырып эмне кылат? Мага бейиш курасыңар дейт, дүйнөдө эле. Канчалык байлыгы болсо, канчалык алтындары болгон болсо, акылы канчалык жеткен болсо, ошончолук чоң бир кан сарай салдырат. Ошол эле бейиштин элесин кылып, 8 дарбазасын коюп, ичинде сууларды, дарыяларды агыздырып, сүттөрдү агыздырып, кыскасы канчалык акылы жеткен болсо, ошончолук эмне кылат? Жанагы сарайыны, кан сарайыны кооздойт. Мына усталар, мына бүттү, кан сарайыңыз, дүйнөлүк бейишиңиз бүттү деп, эми күлүчүн тапшырып, усталары кетет. Кана үй бүлөбүз менен, бардык вазирлер менен эмне кылабыз? Бейишке кирип, бүгүндөн баштап түбөлүккө жашайбыз деп, жанагы бейиштин эшигинен кадам таштагандан мурда Аллах Таала Малакул Маутка өкүм берет да, жанагы падышанын жанын ал депчи. Мына ошол учурда жанын алып келет, бирок канчалык дүйнөдө бейиш курдурду, ага кире албай калды да. Мына ошончолук мээнет кылып жанага кире албай калгандыгы үчүн дагы ушул адамга дагы менин боорум ооруган дейт. Бирок баяндап атат, жанагы деңиздин алдында апасынын жанын алганда калып кеткен жаш бала мына ушул болчу дейт. Бир эле адам болчу, бирок эки жолу боору ооруган экен. Демек караңыздар, бул окуядан ала турган максат эмне? Ала турган биздин жашообузга сабак эмне? Биздин жашообузга ала турган үлгү сабак, караңыздар, Шаддаттын тагдырын Аллах Таала билет болчу го. Аллах Таала ошончолук жакшылык, ошончолук ырыскы, токойдогу арыстанды, жиндер дайындап болсо дагы чоңойтуп, адамдардын падышасы кылып койсо, кудаймын деп кудайчылыкты доо кыларын, Аллахка шерик кошорун Аллах Таала тагдырын билет болчу. Билет болчу. Бирок Аллах Таала тагдырын билсе дагы, ошондой келечекте Аллахка шерик кошорун, залымдык кылышын билсе дагы, Аллах субханаху ва тааля эмне кылып атат? Тагдырындагы жазылган ырыскысын берип жатат да. Эми бир инсан Аллах Таалага иман келтирип, жакшы амал кылып, Аллах Таалага сыйынып атса, Аллахка ибадат кылып атса, ушинтип быйык жерлерде илим алып жүргөн болсо, Аллах Таала кантип ошол адамга ырыскы бербей койсун да. Аллах Таала сөзсүз берет экен. Болгону инсан баласы жанагы таваккул, Аллахка болгон таваккул экен да туугандар. Ошондой эле Аллах Таала ар бир инсандын эмнесин, деңгээлин Аллах Таала билет да. Жаш бала бычак сураса сиз бересизби? Бербейсиз.
Эмнеге? Өзүнө зыян кылып алат. Ошондой эле кээ бир адамдар ойлоно берет, мага эмне үчүн байлык бербейт? Эмне үчүн менин машинам жок? Эмне үчүн менин үйүм жок? Аллах Таала өлчөм менен Аллах Таала жазып койгон, ошол учурда берет экен да. Жанагы жаш балага сиз бычак бербейсиз. Бир аз чоңоюп 3-4кө чыгып, өзүнүн эсин таанып, пайда зыянын түшүнүп калгандан кийин берсеңиз болот да. Эмнеге? Туура жакка пайдалана алат. Ошондой эле Аллах субханаху ва таала дүйнөдө дагы сиз менен биздин ар бирибиздин деңгээлибизди билет, ошол деңгээлибизге жараша дүйнөлүк ырыскы, дүйнөлүк нерселердин бардыгын берет экен. Бирок туугандар, биздин жашообуз, максатыбыз дүйнөлүк нерсе менен чектелбеш керек. Балким сиз менен биздин чыныгы жашообуз ахирет жашообуз. Ошондуктан Hazret Ali radıyallahu anh aytat эле: "Силер куну мин абнаил ахира." Ахиреттин адамдарынан болгула. "Ва ла такуну мин абнаид дуnya." Дүйнөнү гана талап кылып, дүйнөнү гана адамдарынан болуп калбагыла депчи. Ошондуктан Аллах Таалам баарыбызга ахиреттин адамдарынан болгонго мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру давана алхамдулиллахи rabbil alamin. Bi rahmetika ya arhamar.